Ким бир жакшылыкты ниет кылып койсо, бирок амал кылган жок, ошо жакшылыкты ишке ашырган жок, ниет эле кылып койду. Так. Катабахаллаху индаху хасанатан камила. Алла субханаху ва таала өзүнүн алдында бир сооп жазып коет ошого. Индаху дейт, өзүнүн алдында. Аллаху акбар. Хасанатан камила, кемчилик эмес, толук сооп жазат. Ниетке гана. Сиз айттыңыз, мен садака берем деп. Бере элексиз, жөн эле айттыңыз. Ниет кылдыңыз, садака берем деп. Сразу сооп жазылат, садака берген сооп жазылат. Сиз айттыңыз, иншаалла тахаджуд окуйм дедиңиз. Окуй элексиз. Ниетиңизге сразу берилет. Мечит салам дедиңиз. Чын, бирок ниетиңиз жөн эле мындай үстүртөн эле неме болуп калбасын да? Жок, Кудай кааласын. Сразу Алла таалам сооп берет. Кандай жакшылыкты ниет кылыңыз. Ата-энеме зияратка барам дедиңиз. Бала чакамды болду, бүгүнкү күндөн кийин адалданбагам дедиңиз. Тияк-пияк ар нерседен колдон эптеп алып келе бербей, жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыяматка жакын яти заман алан нас. Ла юбал мар. Адамдарга ушундай бир заман келет, адамга баары бир болуп калат экен да. Не деген? Мен махас, кайдан алган бар? Аминал халал, аминал харам. Адалданбы, арамданбыга баары апке бер ле болуп калат экен да. Кыяматка жакын ушундай заман келет деген. Токточу, мына кайдан? Ойлонбой. Мына кайдан? Ойлонбой. Кудайым сактасын. Так, не деди бул жерде? Ниет кылып амал кылы элексиз. Куран окуйм деп ниет кылдыңыз. Кудай кааласа, иншаалла бүгүндөн баштап мен Куран окуйм дедиңиз. Болду, толук сооп аласыз. Алла таалам өзүнүн алдында толук сооп жаздырат. Толук сооп, кемчилдиктүү эмес, толук сооп. Кемчилдиктүү толук сооп жаздырат. Жарты эмес, толук сооп. Амал кылы элексиз. Ниетиңиз ушунча, ниет адам баласынын ниети күчтүү экен да. Мусулмандын ниети күчтүү болот. Ниет амалдын имамы. Так, не дейт эми? Андан кийин айтат: "Ва ин хамма биха фаамилаха." Эгерде ниет кылып ошону ишке ашырсачы, то есть аткарса, ниет кылды мешитке келем деп келди. Ниет кылды намаз окуйм деп окуду. Ниет кылды Куран окуйм деп Куранды ачып окуду. Ниет кылды садака берем деп садака берди, бир сом болсо деле. Бир нан, жарты курма болсо деле. Берди кичине. Мен айтты, Кудай бир 10 адамга салам берди. Берди ошону. 10на тең ниетине ачкар. Ага кандай экен угуңуз? Катабахаллаху индаху 10 хасанат ila 700 ضعف ila ad'afin kasira. Алла өзүнүн алдында ошону сиз бир жакшылыкты ниет кылып туруп амал кылдыңызбы? Алла таала 10 сооп жаздырат экен. 700ге чейин көбөйтөт экен. Андан да көбөйтүп кете берет экен да. Караңчы. Ошо бир жакшылык кылып койгонуңузга, бир садака эмес экен да. Бир садака эмес. 10, 700 андан кийин да көп. Ва ин хамма би сайяатин, эмтеске кандай барган? Эгерде Кудай сактасын бир жаман ишке ниет кылды да. Неге ниет кылды? Жаман ишке ниет кылды адамчы. Уурулук кылам деди, же жалган сүйлөйм деди. Же жаман жакка барам деди. Кандай болбосун бир арам нерсеге ниет кылды да бул. Фалам я'малха. Кийин Алладан коркуп туруп ошону таштап койду. Амал кылбай койду. Катабахаллаху индаху хасана камила. Алла өзүнүн алдында толук сооп жаздырат экен ушуга дагы. Ушуга дагы толук сооп. Болбосо жаман ниет кылган бул. Бирок жаман ниет кылган менен аны ишке ашырган эмес да. Ишти кылган жок. Жаман ниети бар эле, кетип атат эле. Же азыр жасайын деп атат эле. Таразадан алдап жаса башка ар нерсе кыскасы айтканда жок уурулуп толтурайм арамды өзүңүздөр билесиздер. Ал халалу баййинун вал хараму баййинун. Пайгамбар айткан, адал деле ачык айкын, арам деле ачык айкын. Бу терең философиянын кереги жок аны. Эч кимге түшүндүргөн кереги жок. Жалган сүйлөгөн арам экен, чын сүйлөгөн адал экен. Текеберлик арам экен, кичпейилдик адал экен. Буну эч ким мынандай тигиндей деп чоң тема лекция окуган кереги жок. Баары эле түшүнөт ал. Бул не деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Не деп атат? Арамга ниет кылды, жамандыкка ниет кылды.
Бирок не деди? Лам я'малха хауфа мин Аллах. Амал кылган жок. Эмне үчүн амал кылган жок? Алладан коркуп. Ушуга Алла субхана ва таала айтат экен, мына арамды ниет кылып, менен коркуп таштап койгон үчүн бир сооп толугу менен жазгыла дейт. Толугу менен жазгыла дейт. Ва ин хамма биха фа'амилаха катабаха Аллах сайятан вахида. Эгерде ниет кылып ошо ишти кыла турган болсочу, арам ишти, жаман ишти, анда бир эле күнөө жаздырат экен Алла таала. Баягындай жакшы иштен 10дон 700, 700дөн 700 миңге көбөйтүп кете берген андай жок экен бияк. Биякта бирди жазыла болду. Караң, субханаллах.